Саламатсыздар урматтуу бизди көрүп аткан бардык көрөрмандар. Бизде сонун сүйүнчү жаңылыгыбыз бар. Сиздер менен бөлүшкөнгө аябай катуу даярданып чамдап турабыз. Бул менин жанымда турган эки ак өргөнүн ээси. Келиңиздер, колуңуздарды бекем кысып коеюн. Ак өргөңүздөр кут болсун, алган үйүңүздөрдө жалаң жакшылыктар болсун. Анан өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалыматтарды айта кетсеңиз, сизден баштайлы. Өзү бул башында мен 3 ай мурун жөнүңүз. Менин атым Эрнис, Кагаев Эрнис. Бул корпоративге башында келип көрүп, анан кийин кетип калгам ишенбей. Кайта 3 айдан кийин келдим. Элден угуп, каналдардан көрүп, анан келип ушу бат эле болуп калды. Ушу 10-15 мүнөттө эле тапшырып туруп чыгып кетти. Өзүм деле таң калып калдым. Эмне бат эле болуп калды депчи. Акчаны берип коюп эле кетип калдым. Анан 4 айдан кийин эле звонить этишти. Үйүңөр алсаңар болот, издей бергиле депчи. Ана бүгүн ушу үй алып отурабыз. Чоң рахмат сизге. Сиздин аты жөнүңүз, анан кыскача өзүңүз жөнүндө маалымат. Менин аты жөнүм Чыныбекова Нурзада, Токтогулдан болгом. Мен бул жака деген ноябрда келгем, биринчи келгенде. Мен да ошо интернеттен көрүп анан өзүм барып көрөйүнчү деп ноябрда бир келдим. Анда да ишене албай кетип калдым. Декабрда келдим, январда келдим. Кыскасы ай сайын келип жүрүп, февралдын 8-inde жазылдым. Мен Аманга жазылгам. Аман ушунчалык түшүндүрдү. Анан багы сабырдуу адам жакшы экен да, сабыры жакшы экен Амандын. Ушул жерден айта кетейин. Аманга рахмат. Мен анткени ар бир нерсени ойлонгон ойма эмне келсе ошонун баарын суроо бере бердим Аманга. Мындай болуп калса кандай, мен артыма жазылбай калса эмне болот деп эле СМС аркылуу деле чалып деле сурап атканда эле эже жок андай эмес, мындай жашынака кылып түшүндүрдү. Анан акыры мен негизи ишенч эмесмин мындай эмелерге. Ишенген да эмесмин. Бирок алданган да эмесмин, алданган да эмесмин, алдаган да эмесмин дегендейчи. Анан мен алданып каламбы деген ой менен аябай кызыктай болдум. Акчаны берип алып дагы, чыгып алып дагы мен алданып калдымбы деп жүрдүм. Анан баягы ошончо ишеним менен бергенден кийин ошо ишеним акталды. Кудай буйруп, эме ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Мен эмне үчүн февралда жазылдым? Февралда жазылганын себеби 6 ай плюс минус деп айтты. Ошондо мен 2 миллион 400гө жазылдым. Азыркы үйгө мен өзүм кошуп калдым акча бир аз. Анан бул жерде февралда жазылганын себеби мен 4 айды эле интернеттен көргөндө 4 ай эле болот да очередь. Анан ошо 4 айды эсептеп эле мен июнда келеткен, июлда мамамдын туулган күнү болчу как раз. Демек апаңызга белек катары. Белек катары. Ушуну ойлогонбуз. Анан эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болду. Бирок арналган белек ушул мамама үй. Учурдан пайдаланып мамамды да куттуктай кетейин. Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен биздин ушунчалык аракетибиз баягы белек кылабыз, туулган күнүңүзгө болуп калат дегенбиз, бирок ошого болбой калды. Болбой калса деле бизден уже белек катары кетти да. Анан бул жердеги жалпы ушу келечектин жалпы жамаатына рахмат. Биринчиден, экинчиден эми биз үйлүү болдук деп сүйүнүп кубанып турабыз. Үй бизге буйрусун. Ошо түбөлүктүү жакшы үйлөрдөн болсун. Мен айта кетет элем багы көбүнчө квартирада жашагандар мен мамама арнап алдым дегеним, мен өзүмдүкү бар, мамама арнап алдым дегенимчи. Ошондон улам квартиранттарга айтарым бул да, бул квартирага деген ай сайын төлөй бересиң бирөөгө акчачы, анан буга деген төлөй берсең өзүңдүн үйүң болуп калат экен да. Ошон үчүн багы астын ала 25% болсо, кимде эле болбосун ишенип келип жазылып үй алса болот экен. Баарына чоң рахмат. Мен үйлүү болдук, Кудай буйруп, бүгүн оформление болду, азыр бүттү. Мына бардыгы жакшы, ойдогудай. Жакшы, ушундай сонун ата-эненин кызы экенсиз. Сизде болгон кызы бар болгон үчүн биздин апабыз дагы аябай сүйүнүп, толкунданып, көзүнөн жаш тегеренип турса керек. Сиз болсо үйдө кимге белек алдыңызчы? Өзүңүзгө алдыңызбы? Сыр болбосо. Ата-энем менен деле. Сиз деле ата-энеңизге. Сиз айтып атпайсызбы жогоруда мен ишенбей анан көп жүрүп анан ишендип. Сиздин ишеничиңизге кайсыл сөздөр же кайсыл фактылар себепкер болду? Ушу видеолорду көрүп эле, ушу Instagramдан, ушу YouTube'дан видео көрүп эле, ошонан кийин чечимге келдим. Алыш керек экен, ишенсе болот экен деп эле. Демек сиз дагы алуучу катары ушул сизди көрүп аткан көрөрмандарга 100% кепилдик бере аласызбы? Беребиз. Сиз
кепилдик берем, сөзсүз. Анткени мен өзүм монтип үй алдым. Документальный өттү, документтерим баары жакшы, мага оформление болду. Бул жерден бир аз түшүнбөстүк болуп калды. Себеби дегенде мен башында мамама договор кылгам, мамама өткөрмөкмүн оформленияны. Ошо бир аз документтерибиз мамамдыкынан жетишпей калгандыктан кайра мага оформление болду. Негизи мамама кылгам өзү. Ошол эч кандай эме жок, баардыгы жакшы. Оформление өзүңдөн болгондон кийин эми банк деле залогсуз акча бербейт го. Ошондой эле. Азыр мен 9 жылга бөлдүрдүм. 9 жылга бөлгөндө мен ай сайын 16.111ден 2.000ден кошкондо 18.111ден төлөнүп калат. Эми Кудай буйруса 9 жылга жетпей эле кутулам деген ойдомун. Эмне дейсиз, анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Кылган ишиңиздерден дайым өзүрүн көрүп жүрөңүздөр. Ата энеңиздердин эң баягы кандай десем бактылуу карылыгына жеткирип, сүйүнүчтөн гана көз жашы тамып турсун. Ал эми бизди көрүп аткан көрөрмандар бардыгыңыздар сиздерге дагы 100% кепилдик берүү менен Келечек кооперативи сиздерге эшиги ачык. Дайыма келип бизден эгерде бул маалыматтар жетишсиз болсо, кеңседен келип консультанттардан толугураак маалымат алсаңыздар болот. Дагы биздин адрести ушул видеонун алдына калтырып коебуз.